Hazır otogarga geldik. Antalya otogarına. Bucaktan Side'ye avtobuslara çıkabız. Bucak şehirler arası terminal. İstanbul'a, İzmir'e, Ankara, başka şehirlere şu yerden gidip. Bucak olsa Antalya'nın özünün canında kiçik rayonu ekan. Otogar, avtovokzal. Aka. İlçeler terminalı. Şu yerden gideriz. Side Alanya'ga. Aka mындай sprinterler var ekan. Antalyaga, Gazi Paşa Alanya'nın ар жағы Бішкек. Bu bizdeki Side Manavgat. Avtobusқа oturduk. Buyursa 1 saat 1,5 saatte Side'ге жетeriz. Жолда баратканыңда чоң трассанын эки бети мындай теплица, бак. Баа бериш керек тургандагы. Чоң автобус менен келип, мындай кичинекей маршруткага пересадка кылып аз баратабыз. Чоң трассадан түшүп калып, мындай кичинекей маршруткаларга пересадка алдык. Ал келдик Сидеге. Төменен дагы келип прогулка кылсаңар болот экен. Мындай необычный трамвай был, автобус был не. Сиденин картасы экен. Eski görünüşü. Burada balon, amfiteyatr, pляж. Bu yerden başladı. Античный город. Bu yer fontan болған екен. Шаардын киришине. Азырындай калдыктар эле калган. Мынакей азыр ушундай эле калдыктар калган. Bu жерге 2019-жылы келгелди. 2019 келгем, мына жолдорун алып койдур. Бул жер болсо шаарды коргош үчүн курулган балдар экен. Булар деле уже азыр көчөйүн деп калыптыр. Бирок кириш баратасы окшойт эле шаарга колонналар менен экен, мындай. Эфесте көргөнүм. Мындай жерде. Бул жагында амфитеатр азыр. Мен 2019 келгенде могу деревянный тротуар бар эле, могу жолду куруп атышкан. Бүтүрүп коюптур сонун. Мынакей эски үйлөр. Amfiteyatr görünüp başladı. Uzakta. Жол бою катарлы ушундай үйлөр экен. Бул жер эмне болгон экен белгисиз. Мынакей амфитеатрга жакындадык. Так болсо уже деңиз. Daha bir üy. Eski. İçine girip böyle koyla. Bundayken içi. Sonra 600 yılda
Dengizge уже. Ол жер деңизге чыгат, деңиздин жээги. Бул жер болсо Devlet Agorасы дейт. Азыркы тил менен шаардын мэриясы болгон экен. Üstünde жүрөтпү, чечим алып. Бул жагы реставрация болуп атат экен. Devlet Agorасы. Азыркы тил менен айтканда шаардын мэриясы болгон экен бул жер. Бул жагында дагы реставрация болуп атыптыр. Сонун улам болатыптыр бул жактарды. Талант. Кара түт экен. Бул жерде деңиздин жээгинде кафе, ресторандар экен. Тегеренип амфитеатрдын арт жагына өттүк. Мынакей азыр киребиз, ичине буюрса. Ачык болсо. Ичинен трибунасын көргөзөм. Амфитеатрдын кириши. Бул жакка да музей карта өткөн. Негизи кириш баасы канча экен? 60 лира. Мынакей ичинен көрүнүшү. Hazır sırtına çağır balkonuna. Bari saqtalып kalbasa da bırak jarımı saqtalып kalgan eкен. 20 minglik görүүчүлөр бата турган амфитеатр экен. Çölüngön eşlikesi de çok eкен, обычный амфитеатр. Азыр эми храм Аполлон, эң главный достопримечательность Сиденин. Ошол жака баратабыз. Ал деңиздин жээгинде. Аполлонго баратканда мындай кичинекей базарчик. А бул жерде болсо стеклянный пол бар. Астында дагы эски шаардын калдыктары бар. Узун бул дагы. Бул жерлери дагы аккуратно кылып оңдоптур. Катар-катар кылып мынтип павильон дүкөндөрдү салып. Мурун жолдордо тар болчу. Анай бардак болчу. Азыр аккуратно коюп сонун. Шопинг кылып келсеңер да болот экен келип. Polo. Nike. Suvenirler. Antik Side'nin Sentry.
kafe barları kızlar. Side'nin en negizgi самый главный достопримечательность. Вот Аполлон. Murun mol sütunları çığıl ile жатчылы азыр реставрацияга батышыптыр, оңдоп маласы. Мол болчу эскиси. Mına eski kalgan eкен. İçinde de kassan tip arkeologik нәрселер çıkıyor etken. Siden de ağdırıp çıktık buyursa. Hem hazır Alanya'ya baratağız buyursa. Atelden görüşelim.